Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздерге көрсөтө турган массаждын аты гуаша массаж. Бул гуаша массаждын башка массаждан айырмачылыгы ушул буйволдун мүйүзү менен жасалат. Мындай мүйүз менен жасалгандыгына байланыштуу. Бул массаждын аты гуаша массаж. Бул гуа дегени кыруу экен. Бул адамдын организминдеги терс энергияларды кырып чыгаруу экен. А ша дегени ошол жаман энергияны чыгарып кетүү. Башкача айтканда, гуа дегени кыруу, ша дегени жаман энергияларды, терс энергияларды чыгарып салуу экен. Ошондуктан бул гуаша массажды алганда адам 400дөн ашык дарттан арылат экен. Мисалы үчүн кандай дарттан арылса болот? Көп кезиктирген дарт бул жүрөк кан тамыр оорусу. Бул жүрөк кан тамыр оорусунун бардык түрлөрүнө гуаша массаж чоң таасирин тийгизет. Бул гуаша массажды адамга жасаганда адамдын организминдеги кан алмашуу, кан айлануу, зат алмашуу, отток, приток жанагы лимфанын жакшыргандыгына байланыштуу адамда айыгуу процесси башталат. Ошондой эле бул уйку бези, жүрөгү, ашказаны, өпкөсү, боору, сийдик бөлүп чыгаруу органдары бардыгысы тең гармонияга келгендигине байланыштуу бул гуаша массаж ошондой жакшы жыйынтык берет. Мүйүз денеге тийип баштагандан баштап дарылануу процесси болот. Негизи бул арка үчкө бөлүнөт. Бул дем алуу органы, бул болсо ашказан тамак сиңирүү органы, бул гинекология же болбосо сийдик бөлүп чыгаруу органына тиешелүү часть болот. А бул омуртка менен болсо энергия ци жүрөт. Инь-янь мындай ысык менен суук ушундай жүргөндүгүнө байланыштуу бул гуаша массаж жасагандан кийин экөө теңделет. Көп учурда ысык көп болуп кетсе дагы адам температура ооруйт, туурабы? А суугу көп болуп кетсе дагы эмне болот? Суук тийип калып ооруйт. Ошондуктан илгери биздин ата бабабызда деле ысык жана суук деген гана дарт болгон. Ошону гана теңдөө жолу менен адамдарды дарылаган. Мисалы үчүн ысык болуп ооруса, суу ичирген, а суук тийип ооруса, сорпо чирип адамдарды бутуна тургузган. Бардык чакра ачылат. Бул адамдын организминде 7 чакрасы бар болсо, ошонун бардыгы тең тазаланат. Бул мүйүздүн аркасынан. Ошондой эле бул гуаша массажды алганда настроениясы да көтөрүлөт адамдын. Массаж алып бүтөр замат үстүнөн бир груз түшкөндөй болот дагы, адам өзүн жакшы сезип калат. Анда эмесе мен азыр сиздерге бул массажды кантип жасап жаткан процессимди көрсөтөйүн. Бул массажды баштарынын алдында мындай жакшынакай масланы алып туруп, адамдын денесине сүйкөйбүз, бирок бул денени биринчи тазалаш керек. Обязательно денесин дагы скраб менен жууп тазалап, анан бул гуаша массажды жасап баштайбыз. Биринчи муну лимфодренаж деп коет. Биринчи бул жасалып жаткан момент лимфодренаж. Даярдоо процесси деп коет. Адамдын организминде 12 мүчөсү бар деген сыяктуу эле бул бир 12 определенный зонасын, точкасын ачабыз. Бул эң биринчиси бул меридиан думай деп коет. Бул энергия ци жүргөн, инь-янь, А бул болсо паравертебрально жайланышкан мышца булт этип турат. Бул мышца болсо меридиан мочевого пузыря деп коет. Ушул эки чоң меридианды ачабыз. Ошондой эле бул бир гана могу гана канал аркылуу мээге кислород же болбосо питание кан барып турат. Ушул точканы ачабыз. 3 болду. Бул 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул седалищный нерв 11 и бул точка лагун. Ушул 12 точка бул массаж жасалып жатканда ачылат. Мына биринчи эле бул кандай гана учурда адамдын башы ооруп жаткан болсо, ушу чачынын түптөрүн момундай кылып жасап жибергенде баш оору сниматься этилет да, головной боль. Бул массажды жасап жатканда ушундай определенный сүрөт түшөт. Ошондой эле бул массажды эгерде ушинтип курсу менен алып жүрсө, анда 10-15 жылга жашарат. Бул болсо кабыргалардын арасы. Муну межреберье дейт. Межреберный массажды алганда настроениясы да көтөрүлөт адамдын. Массаж алып бүтөр замат үстүнөн бир груз Дагы бул сүрөттөр эмнени дагы түшүндүрөт да. Мисалы үчүн бул диагнозун айтпадым. Бул болсо жүрөк кан тамыры бардык органдарга проекционно чыгат.
кайсыл дартында проблема токсин шлактары көп болсо ошого мондай продукционный ачат. Ошонун баарын тең могу мүйүз менен мону чыгарганда адам жеңилдеп жанагындай жаман элешкен нерселердин баары тең чыгып кеткендигине байланыштуу адам жеңилдеп иштери жакшы болуп, жолдору дагы ачылып, ушундай ден соолуктары дагы жакшы болот. Көңүл берип уккандарыңызга чоң рахмат. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы замандаштар, урматтуу. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга биз курсакты кантип, курсактагы проблеманы кантип кетирүүнү, же болбосо антицеллюлиттик массажды көрсөтүп тартууламакчыбыз. Эми бул курсак болсо көп учурда аялдар төрөттөн кийин чоюлуп калганбы, же төрөттөн кийин ушундай курсакта ушундай проблемалар болуп калганбы, же болбосо адамдар көп баспагандыгына байланыштуу, кыймыл аракеттин жоктугуна байланыштуу адамдар толуп кеткен, же болбосо баягы тамак туура эмес ичкендиктен, же тамакты биз көп ичип алгандыктан, же болбосо ошо майлуу тамактарды, углеводдорду көп жегендигибизге байланыштуу биз толуп кеткен учурларыбыз бар. Жана ошону кантип кетирүү боюнча сиздерге бул массажды көрсөтүп берейин деп ниеттенип турам. Эми эң биринчи бул курсакты майлап алабыз. Бул антицеллюлиттик масла, жиросжигающий, башкача айтканда. Курсакта негизи как океан сыяктуу да, океан сыяктуу курсак. Кандай ыкма менен жасалат, ооруйбу же оорубайбы деген сыяктуу суроолорго мындай деп жооп бермекмин да. Мисалы үчүн бул курсакка жасаган массаж действительно абдан ооруйт. Анткени нежный да, жумшак да. Ошон үчүн канчалык май көп болсо ошончолук ооруйт, же болбосо канчалык катуураак болсо ошончолук көп учурда көп узунураак убакытта кетирилет. Менин учурумда 10 күндө 10, 20 күндө 20 сантиметр кетирген учурларым бар. Эң эле негизги секрети бул курсакка жасап жаткан массажды күнүгө кылыш керек. Мисалы бир жумада 2 саат кылып коюш бул актуалдуу эмес. Бул именно бир күндө 5 мүнөттөн болсо да, 10 мүнөттөн болсо дагы күнүгө система менен кылганда гана курсак кетет. Ал болсо мындай жасалат. Бул адам эң биринчи мануальный массаж живота деп коет. Дыхание менен чоң дем ал, курсагыңдарда дем ал, вдох, выдох. Мына ушундай ыкма менен адам чоң дем алганда, кислородду адам киргизгенде ичине висцеральный жыгат сетилип баштайт да, именно кислородду. Ошентип мунун определенный 5 точкасын басып алгандан кийин кол менен жасаган массаж башталат. Ал болсо жасалып жаткан ыкмалардын бардыгы ылдый карай паховый зонаны көздөй гана айдалат да, тескери эмес, именно сааттын жебеси аркылуу. Эми бул ушундай тартипте жасалгандыктан күндө бул курсактын эле өзү эле минтип жалпайып кетпесин, аябай жакшы коррекция фигуры болот. Бул менин кардарым азыр абдан арык болгондугуна байланыштуу. Муну мен азыр биринчиден кырган жокмун. Эгерде аябай чоң пивной живот же болбосо ошундай чоң курсак болсо, ошундай курсактарды мен моорекинде кылып аябай кырып алам. Еще капталына жаткызып, капталын кырам, ары карап жаткызып, бул жагын кырам. Курсагында жырды болсо, мындай жолун ыкма менен жырды разбивать ете алабыз да. Бул курсакты болсо, мүйүз менен кызарганга гана чейин мынтип кырабыз да. Кызарып кеткенге чейин эле кырабыз да, андан кийин кол менен жасап баштайбыз. Бул курсак өзүнөн өзү тартылып, жакшынакай болуп, кичинекей болуп, ирип, сонун келбетине келип калат. Эң негизгиси бул курсакты болсо күнүгө алыш керек. 10 күн алабы, 20 күн алабы, ар кимдин өзүнүн майынын канчалык деңгээлде аз көп экендигине байланыштуу болот да, канча күн алабыз деген. Бул массажды алып жатканда обязательно сууну ичиш керек. Сууну мисалы үчүн кимдин веси канча болсо, мисалы 50 килограмм болсо 0,3 көбөйтөт, 1,5 литр. 100 килограмм адам болсо 3 литр сууну ичип заара кылыш керек. Кытайларда ушундай терминдер бар экен да. Холод, жар дегенчи, мисалы үчүн бул массажды алып жатканда ошонун баары тең болуп, ошонун баары тең сыртка чыгарылып кеткенден аркасынан адам жакшынакай келбетке келет. Ошондой эле бул теринин кебетеси мисалы кандай капкара болуп турабы же токсини көп болгондугуна байланыштуу ушундай сулуу эмес болуп турган деме болсо дагы суу ичип заара кылып, жана бул мүйүздүн
аркасы менен жаман энергиялар чыгып кеткенден кийин бул курсак 2 тоннго апакай болот да. Мисалы үчүн колтугун деле өйдө көтөрүп караса, колтугу капкара болуп турса, бул токсиндин канчалык деңгээлде көп экендигин билдирет да. А мүйүздүн аркасында бул антицеллюлиттик массаждын аркасында суу ичкендигине байланыштуу бардык нерселер агарып, токсиндер чыгып, ден соолуктары дагы мыкты болот. Ошондуктан бардык кардарларга каалаганым ден соолугуңар чың болсун, ошол жаркыраган жайды жакшынакай кылып өткөрөлүк, массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Мен болсом азыр сиздерге бул бутка дагы массаж жасаганды көрсөтөйүн деп жатам. Биздин весибизди көтөрүп, толтура жумуштарыбызды бүтүрүп жүргөн бутубузга көп учурда биз көңүл бурбай деле коебуз да. Ушинтип бутубузга дагы көңүл буруп, анда-санда массаж алып жүрсөк дагы абдан жакшы болмок. Мисалы үчүн бул бутубузда, бул таманда абдан көп точкаларыбыз бар. Таманда болсо, адамдын организминде канча орган бар болсо, мисалы өпкө, жүрөк, ашказан, бөйрөк, уйку без, ичи карын дегендечи, бул ошол органдардын баарына тиешелүү ушундай тамандадагы определенный зоналар, точкалар болот. Мисалы үчүн бул бурекил болсо, баш бармак болсо, бул как адамдын башы болот экен. А эгерде адамдын абдан башы ооруп жаткан болсо, бул бутун эле мондай массаж жасап туруп, баш орындагы стимуляция болот. Же болбосо, муну тилип туруп кан чыгат койсо да болот да. Абдан баш ооруп жаткан болгон учурда. Бул мисалы баш, бул болсо мойну болот, бул жер болсо көзү болот. Бул 2 колу, бул болсо 2 буту. Бул жер болсо бүткүл ички органдары болот. Бул 2 бул буттун ичиндеги чуңкуру, бул 2 бөйрөк. Бул жак болсо мочеполовая система болот да, бул. Согончок болсо, как мочеполовая система болот. Муну болсо мындай ыкма менен жасайбыз массажды. Ошондой жакшынакай напряженияны, усталость, чарчоо, чалыгуу дегенди, тамандагы ысыган же сыздап ооруган ошондой проблемалардын баарын тең алып таштаса болот. Бул мүйүздүн жардамы менен момдай ыкма менен тамандагы жаман энергияларды кетирип, же болбосо ошол определенный зоналарды активизировать этип жасап, ички органдарды дагы жакшы состоянияга алып келсек болот экен. Ушинтип таманга абдан жагымдуу массажды жасап, хотя бы күндү болбосо дагы бир жумада бир жолу, 2 жолдон келип алып турсаңыздар, гуаша массаж могу абдан силердин ден соолугуңарды чың кылганга чоң жардамын берет.